Assalamu alaikum mekендештер. Жана жети дубан кыргыз элим. Мындан 3-4 күн мурун биздин өмүр дарагы кайрымдуулук уюмубузга кайрылуу келген. Ошо кайрылуунун негизинде биз кичинекей Хафиза жана Хамида аттуу эки бир тууган кыздарга сбор кылганбыз. Бул сборго биздин кыргыз элибиздин жети дубан боюнча жана Россия өлкөсүндөгү Казакстан чет өлкөлөр боюнча сборго катышты кыргыз элибиз. Анда ошол кыздар эмне болуп күйүп калышты, ошол боюнча ата-энеси айтып берсин. Биздин кайрымдуу берешен боорукер мекендештерибиздин жардамы менен 2 күндүн ичинде 893.582 сом, 213.000 рубль акчалай топтолду. Ушул каражатты ошол эки кичинекей кыздын ата-энесине мына сиздерге мен отчет катары буларга эсине тапшырамын. Бул жерде рубльдары менен Кымбаттуу мекендештер, сиздердин аманатыңыздарды колубузга алдык. Дагы бир жолу сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Сиздерден Аллах ыраазы болсун. Жана ошондой эле өмүр дарагы кайрымдуулук уюмунун мүчөлөрүнө дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Сиздерден Аллах ыраазы болсун эже. Жакшылык, сооптуу ишке көпүрө болуп бергениңиздерге. Азыркы учурда кичүү 1 жаштагы кызыбыздын акыбалы оор болгондугуна байланыштуу дарылануу убактысы жүрүп жатат. Алдыдагы 2 кызыбызга тең операциялар көтөрүлүүдө алдыда. Ушун менен биздин сбор жабылды. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Туугандар ар кайсы чет мамлекетте иштеп жүргөн. Сиздердин ушу кылган садакаңыздарга Аллах Таала кабыл кылсын. Биз бул келинчегим болот. Кыздар болсо, кыздардын атасы болобуз биз. Биз ошол жерде жок элек, келинчегим менен кетип жаткан эле кыздар. Ошол жерден жол кырсыгына кабылып, ошол кыздарым машинанын ичинен ушундай аркада термостор бар эле, ошол машина кагылышуу болгондо термостор сынып, ошол кыздарым күйүп калышты да. Чоң кызым, улуу кызым болсо бир аз травма алып калды. Ошол себептен ушул больницага келишке туура келди. Сиздерге кайрылууга туура келди. Ушу кылган садакаңыздарды Аллах Таала кабыл кылсын, үй бүлөлүк бакыт берсин, ишиңиздерге ийгилик берсин. Бул жерде неменеке? Сомдукка. Сомдук могу жерде турбайбы? 53.704 сом деп. Ошол мына сомдукка. Бул болсо рубль неменеке? Эм банкы боюнча. Кече бул жерде силерге которулган 100 миң которулган. Андан сырткары 772 сом 72.700 сом. Ошондо общий силерге 872.000 сом 700 сом берилди. Сомго. Анан могу жерде рубльдыкка, бардык рубльдин могу жерде 3 немеси бар. 3 немеси чек бар. Урматтуу мекендештер, бизге жекшемби күнү кайрылышкан инсандардын кайрылуусу боюнча дүйшөмбү күнү сбор баштаганбыз. Жалпы кыргыз элибизден чогулган миллиондон ашык мына 2 күндө чогулду. Ошол сумманы алып келип ээлерине тапшырдык. Ушул сборго кайдыгер карабай, ушул кичинекей кыздардын өмүрүн аман сактап калуу үчүн болгон жардамыңыздарды берген ар бир инсандардан Аллах ыраазы болсун. Берген садакаңыздардын сооптору көп болсун. Биздин өмүр дарагы кайрымдуулук уюму ар бир 10 күндө сбор жүргүзөбүз. Андан сырткары дагы балдарга жардам берип жүрөбүз. Бирок ар бир 10 күндө алмашылган сбордо кайрылуулар абдан көп. Ушу жаш балдарга эле сбор кылып беребиз. Ар дайым биз менен бирге болуңуздар. Алыстабаңыздар, биздин сбор группаларыбызга дагы кошулуңуздар. Аллах ыраазы болсун сиздерден. Урматтуу мекендештер, биз жаңы эле Алиана аттуу 7 жаштагы кызга сбор ачтык. Алиана аккан оорусуна чалдыккандыгына байланыштуу мындан 4 ай мурун пересадка костного мозга операция болгон.
операциянын кымбаттыгына байланыштуу, клиниканын дагы кымбаттыгына байланыштуу $8.000 карыз болуп калышкан клиникага. Эгерде 27 сентябрга чейин төлөбөсөңөр, күнүнө $800 кетет деп эскертишкен. Ошондуктан сиздерде жалпы кыргыз элим ушул сборго активдүү катышып, жардам колун сунушуңуздарды суранабыз.